Жаңы өлкөдө жаңы турмуш. Нужейин Мустафа өзүн тобокелге салып, Европага келген. Germany is, as I expected her to be. Германия мен элестеткендей эле кооз экен. Жана бул жерде турмушум мен каалагандай өзгөрдү. Күн сайын мектепке барам. Өзүмдү бактылуу сезем. Ал деңиз аркылуу өтүп, жакынкы чыгыш чөлкөмүнөн коляска менен Германияга жетти. Нужейиндин жанында эжеси менен таанышы гана болгон. BBC биринчи жолу Нужейин менен сентябрь айында Венгриянын чек арасында кезиккен. Ал бизге өзүнүн кыялын айтып берген. I love to be an astronaut, to go out and see. Мен астронавт болуп, башка планетадан келген жандыктарды тапкым келет. Анан королева менен жолуккум келет. Ал сапарын улантып, Германияга жеткенде байкеси менен жолугуп, кубанганына күбө болгонбуз. Нужейин эжеси Насрин менен чогуу жашайт. Ал баскысы келип, медициналык жардам ала баштады. Бирок Нужейиндин ата-энеси дале Түркияда. Алар согуштун айынан аргасыз жер которушкан. Нужейинден жаңы жылга эмне кааламак элеңиз деп сурасак? To see my parents. That's it. Ата-энем менен жолуккум келмек. To have a family Үй бүлөбүз биригип, жанымда болгонун reunion кааламакмын. around. Эч нерсеге кебелбеген Нужейинге албетте жардам бергендер көп болду. Бирок анын адамгерчилиги жана илбериңки мүнөзү ага түрткү болду.